Мынакей бүгүн Кутордодо конокто Мурат деген жигит суроо берсек, кайсы убактан баштап Кутордого келип баштады, эмне издеп келди, анан бүгүнкү күндө аябай жакшы жыйынтыктарды алып атат экен. Ошол жыйынтыктарды эмненин негизинде алгандыгы боюнча сөз сизде. Мен декабрдан баштап келе баштадым. YouTube'дан ошо силерден неме көрүп, телефон чалып, ошо келгем ошол жыйынтыктар жакшы болуп атат. Кара чачтар чыга баштады. Төбөмдө дагы тасырайып калган да. Аякка да чач чыга баштады. Капталдарга да апапак болчу. Биринчи чачтар карайып баштады да. Жылга больницага жатам мен. Быйыл эме жаттып текшертсем, бөйрөктө 3 таш бар болчу. Бул бөйрөктү алабыз дегенде 10 жыл болду да, врачтар операция кылып алабыз дегенде. Тиги бөйрөк эзилип кеткен да, таш каналды жаап калып, анан бөйрөк эме болуп кеткен, эзилип кеткен дейт да. Ташты алганда бөйрөгүң соолуп, анан давление болот. Давление берет, эме болуп, бөйрөктү алыш керек деген да. Мен бөйрөктү алдырбай жүргөм ошо. Ошо Котордодон суу ичип, жанагындай Бакыт Байкенин айткан сөздөрүн аткарып, практикаларды, YouTube'да ошо аффирмацияларды угуп, ошолорду жасап, колуман келген жасап жүрөм. Ошо 2020-жылы эле ошо бөйрөк иштебейт деп УЗИге түшкөндө бөйрөк афункция правой почки деп жүргөн да. Камни депчи. Быйыл УЗИге больницада жатам да азыр. УЗИден өтсөм, таштар жок экен, кичине таш калыптыр, анан кум калыптыр кичине. Ошо бөйрөк иштеп баштаптыр кичинеден. Ошону угуп алып аябай сүйүнүп жүрөм. Сон. Ошо керемет болуп атат. Болсун, керемет. Сиз биздин көрүүчүлөргө айтып койбойсузбу, кайсы практиканы жасадыңыз? Чачыңыздын өсүшү үчүн кайсы практиканы жасадыңыз? Чач, Бакыт Байке айткандай, жашмын, чачым кара, мен чачым коюу деп ошону айтам. Бир күндө канча жолу айтып аттыңыз? Эстеген сайын айта берем. Суу ичкенде дагы ошо жашарып атам, чачым карайып атат. Суу ичкенде ошо мүрөктүн суусун ичип атам. Кутордун суусун ичип аттыңыз, ооба. Ошо мүрөктүн суусуна жуунуп атам, жуунган сайын да ошо эстегенде айтам. Ошо практикалар ошондой. Сон. Жуунганда да ошо Кутордун суусуна жуунуп аттыңызбы же только ичкендеби? Ичкенде мындай эле сууга жуунганда ошону айта берсе болот да. Анткени суу деген бар информация носитель. Сон. Бөйрөгүңүзгө эмне кылдыңыз? Кутордун суусунан башка да бир нерсе ичтиңизби? Дары-дармек, чөп-чар? Чөп-чар деле ичкен жокмун. Эртең менен ошо эме эле чеснок, бир баш чеснок майда тууралап бал менен жейм, ач карын. Анан суу, ушу Кутордон суун ичем. Суу ичкенде ошо ыраазычылык айтып ичем. Ошол. Сон. Сиз үчүн аябай кубанычтабыз. Сакая бериңиз, жыйынтыктарга жете бериңиз. Рахмат. Рахмат сизге да.